telegörүүчүлөр, biz sizler menen kayradan Kırgızstanu jana Kırgızlar teleberүүsүнүн kejектegi чыгарылышында жолугушуp отурабыз. Бүгүн биздин студияда белгилүү окумуштуу аалым агабыз, эл аралык Түрк академиясынын профессору Кадыралы Коңкубаев агабыз конокто келип отурат. Куш келипсиз, Кадыралы аке. Рахмат. Сиздин деме ал жака барып бир топ жылдардан бери иштеп, бизден бир топ алыстап калдыңыз. Мына сиздин келе калганыңыздан улам студияда уга калып, студияга ушу чакырып сиз менен бир аз бир окумуштуу жөнүндө бир сураганда окумуштуудан сураш керек да, ар кимди өзүнүн кесибин билгендерден. Ушул тууралуу ошо сизди чакырдык элек. Сизге чоң рахмат. Эми бүгүнкү маегибиз сизге абдан жакшы белгилүү, биздин Кыргызга белгилүү чоң аалым, окумуштуу, фольклорист агабыз, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыптын ушул бир бейнеси жөнүндө, анын эмгеги жөнүндө, бүгүнкү күндө анын ушул Памир кыргыздардын тамак аштарынын маданияты боюнча эмгеги, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп, азыр ошол бир жыйынтыгы жакын арада чыкканы турган экен. Ушул боюнча ошо сиздин келе калганыңызды пайдаланып бир ой пикириңизди туксак. Себеби сиз көп жылдардан бери Манас Түрк университетинде бирге иштедиңиздер, ага чейин дагы академияда бирге иштеп, көп жылдардан бери бул окумуштууду сиз жакындан жакшы билесиз. Калемдеш, коллега катарында санаалаш, пикирлеш, идеялаш бир окумуштуу катарында ошо чогуу көптөн бери ошо бирге жүрүп, Түркия менен иштешкен учурларда да сиздердин Кыргыз-Түрк ортосундагы байланыштарды, маданий байланыштарды түзүүдө абдан эмгегиңиздер чоң. Сиздердин Кыргыз журту, коому, сиз экөөңүздөрдүн салымыңыздарды абдан жакшы билет. Ошондуктан мына ушул сизге бүгүн ушу сурообуз ушундай. Мына ушул мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп аткан эмгек жөнүндө, анын ушул окумуштуунун өзү жөнүндө бир кыскача бүгүн ушу бир маек куруп берсеңиз. Сөз анда сизде. Албетте, Сулайман мырза жөнүндө абдан узун кепке татыктуу азаматыбыз. Мен ошол кыргыз окумуштуулары, ошонун ичинде Сулайман Кайып жөнүндө сөз кылаардан мурда бир чоң тарыхты айта кетким келип турат. Себеби салыштыруу деген ар нерсенин кимдин ким экендигин көргөзөт да. 1901 жылы азыркы Мажарстандын борбору Будапешттен Жорж фон Алмашы деген атактуу окумуштуу саякатчы ошол өзүнүн түпкү тегин мажарлардын ата тегин аякта деп имиш-имиштен угуп ушундай деп Казакстан менен Кыргызстанга 9 айлык илимий экспедицияга келген экен. Кайра баргандан кийин 9 айдан кийин кайра барып немис тилинде 700 беттен ашык эмгек жазган. Бирок ошол учурда ал убакта мына биз азыр кыргыз окумуштуулар орусча жазып атпайбызбы? Ооба. Ал учурларда алар Австрия, Венгрия деп ошо немис тилинде жазган экен. Мамлекеттик тил сыяктуу. Анан кийин ошону бир мыкты мажарларды жакшы түшүнгөн, тилин жакшы билген этнограф киши которгон мажар тилине. Ошол 1903 жылы Мажарстандын академиясы болгон, азырдагы бар Киодо деген. Ошол академияда 1903 жыл 735 бет көлөмүндө басылып чыккан. Ошол эмгек бүгүнкү күнгө чейин же орус тилине, же биздин түрк тилдеринин бирөөнө которулган жок. Себеби мажар тилин жакшы билген окумуштуулар жетишкен жок болду. Бирок 100 жылдан ашуун убакыт өттү. Андан кийин 1906 жылы дагы 6 айлык экспедицияга Венгрия академиясы, Мажарстандын академиясы Кыргызстанга 6 айга жиберди. 1906 жылы. Ошондо 6 ай жүрүп, бүт Кыргызстандын түндүгүн, түштүгүн түрө кыдырып, биздин Манастан дагы үзүндүлөрдү жазып алып,
Анан кийин бир Тойгун Бердике уулу деген кыргыздын жаш окумуштуусун ээрчитип кетет экен Мажарстанга, Будапештке. Ал киши ошол Мажарстанда тургун мырза балдарына, Алмашинин балдарына сабак берет. Ошол сабак алган Алмашинин уулу кийин Африканы изилдеген мыкты окумуштуу болгон. Мына ошого кыргыздын Тойгун Бердике уулу деген азаматы кыргыз тилине сабак берип, кыргыздар кандай, үрп адаттары кандай, жеген ичкени кандай, ушундай нерселерди үйрөткөн экен да. Андан кийин ошол Кыргызстан боюнча 500га жакын оригинал фотолор табылды. Ошонун Алмашинин күндөлүгү табылды мындан бир 3-4 жыл мурда Мажарстанда. Биз мына Эл аралык түрк академиясы Мажарстан менен биргеликте ошол эмгектердин баарын орус тилине которуп чыгаруу жагын ушу быйыл эмдиги жылга жана илимий долбоор жасап, ошол эки мамлекеттин күчү менен Алмашинин окумуштуулугун көргөзөлүк деп атабыз. Эмне себептен мен бул мисалды айтып атам. Себеби ошол илимий экспедиция деген, элге баруу деген, эл ичиндеги болгон нерсенин баарын топтоо деген нерсе бул башкача бир маалымат болуп эсептелет. Себеби түз элдин чыныгы элдикин, чыныгы каадасын, салттын, наркын, руханий дүйнөсүн, материалдык дүйнөсүн, ичкенин, жегенин, жашаганын, турганын, мамилелеринин бардыгын чыныгы окумуштуу, мисалы үчүн Алмашы 100 жылдан ашык убакыт мурда ушунун бардыгын изилдеп, казак калкы кандай экен, кыргыз калкы кандай экен деп жазып кетип атат. Бул башкы булак да, илимий булак. Мындан артык булак. Эми экинчи жагына келелик. Окумуштуулуктун экинчи жагы. Экинчи жагы биз азыр жайнаган окумуштууларыбыз бар. Алардын эмгектери бар, системалаштырган, ойлонуштурулган жаңылыштыктары менен ийгиликтери кошо жүргөн окумуштуулар бар. Алар элге барбай эле кайсыл бир доорлордон берки жазылган эмгектерди ошолордон тигиндей болгон экен, мындай болгон экен деп болгон окумуштуу чоң даражаларды алгандарыбыз бар. Кабинет окумуштуулар. Булар деген башка. Ал эми Алмашы сыяктуу, мисалы үчүн кыргызды 1850 жылдардан бери изилдеген Радылов сыяктуу, же бүт түрк аламын изилдеген Сергей Ефимович Малов сыяктуу, Кытайдан бери барып, канча жылдап экспедициялап жүрүп, мына Орхон Иниси жазмаларынын бардыгын которуп жаратып кеткен киши. Эми ошонун Радыловдун окуучусу Малов болгон. Маловдун окуучусу Тениш болгон. Тениш дагы чоң окумуштуу. Чоң окумуштуулардын бардыгы баягы салттуу, биринин артынан бири куйругулап, баягы устаттарынын жолун улап, чоң бир жумуштарды жасап келетет да. Анан биз Сулайман мырзага келсек, мен 1991 жылы июнь айында Мурат Дүйшөн деген биздин азаматтарыбыз менен Түркияга барып калган экен. Анан ошол айтышып, ушуну ала кетиңиз дегенде мен ошолорду кошуп алып, Түркиянын Вандагы Ван кыргыздары, Рахманкул кыргыздары деп атпайбызбы? Ошол кыргыздарга биринчи барган кыргызмын. Рахманкул хан мен баргандан 11 ай мурда көз өтүп кеткен экен. Ал кишинин жайына барып, Куран окуп келдик. Анан ошондо бир жума ошол Рахманкул хандын кыргыздарынын арасында жүрүп, маалыматтарды жазып, 1000ден ашык сүрөт тарткан ошондочу. Мен ошондогу кишилердин көрүп туруп мен бир жагынан аябай сыймыктанган элем. Экинчи жагынан ушунчалык ичимден кайгырып, капаланып, элдин башына эмне дегендер келип кетпейт экен. Мен ошолордун бардыгына карабай,
4500 метр бийиктикте кыргыздын нукура кыргыздыгын сактап, хандык деген системаны сактап, элди башкаруунун акыйкаттыгын терең колго алган Рахманкул хандай хан биздин тарыхыбыздагы эң акыркы хан болуп калды. Муну Сулайман мырза да жазды. Ошондоку мен таң калган нерсем бүт баягы кадимки эски нарктарды, салттарды, ар нерселердин баардыгын, ошолордун бышырган тамактарын көрүп туруп, бирине болгон мамилесин көрүп туруп, мен ошо советтик Кыргызстанда орустун таасири менен маданиятташкан, илимдүү, билимдүү болгон кыргыздарга салыштырып ичимден аябай таң калган жайым бар эле да. Анан кийин Сулайман мырза тагдыр экен, кийин биз академияда көп жылдар бою чогуу иштешип жүрүп, анан мен Норвеги Бишкек гуманитардык университетине орус тил педагогикалык институтун гуманитардык илимдер деп айланышып, кийин БГУга айланды бул. Анан ошол жерде мен биринчи чакырган кишим ректор катары Сулайман мырза болду. Суке келгин. Биз кыргыз филологиясын жолго коюшубуз керек. Мына ошондо мен Сулайманга кошуп Мажарстандан Иштван Коңгур Мандоки деп биз баарыбыз сыйлаган, биздин урухубузду, духубузду көтөргөн Мандокини дагы чакырган. Түркология кафедрасын ачабыз, сиз келип ошого кафедра башчысы болосуз деп. Анан аябай кубанып, мен ал киши үчүн атайын 3 бөлмөк квартира сатып алып, даярданып атканда 92-жылы ал киши кайтыш болуп кетип, биздин тилегибиз таш капты. Мына ошол учурлардагы көп нерселерди байкап жүрүп, кийин тагдыр экен, мен дагы кызмат деген колдун кириде. Бүгүн бар да эртең жок. Кийин Сулайман мырза дагы ошол жерде көп жыл иштеди. Проректор да болду, көрүнөт. Анан кийин тагдырга байланыштуу Түркияга барып, Ванда тай ишке орношуп, ошол 11 жыл вандык кыргыздардын изилдеди. Арасында да жүрдү. Арасында. Мына Сулаймандын мен айтар элем баатырдыгы, окумуштуулук баатырдыгы, туура. Илимдеги баатырдыгы ошол Рахманкул хандын кыргыздары жөнүндөгү акыр чикирине чейин, майда баратына чейин маалыматтарды топтоп, ошолордун баарын ээритпей жазып, мына мен билгениме бир 17 китеп жарыялады. Бул китептердин баардыгы жанагы силер айтып аткандай биринчи колдон алынган маалыматтарга таянылып жазылган эмгектер. Бул эмгектер мындан 100 жыл мурда, 150 жыл мурда Алмашы, Радлов, Малов, мына кийин эле мына Кытайдагы сарык угурларды изилдеген Тенишев сыяктуу биринчи колдон чогултулган материалдарга негизделген, нукурай илимий материалга негизделген, бирөөлөрдүн айтканына жазганын эмес, элдин өзүнөн алынган материалдардын илимдеги баалуулугу бул башкача болду. Мына Сулайман мырза ошол материалдарды топтоп, өмүрүн ошого кетти. Бир эгер чыныгы окумуштуу болсоң, бир чекиттен чоң нерсе жаратасың дейт. Сулаймандын чекити бул Рахманкул хандын кыргыздары, же Памир кыргыздары болду. Кийин Кыргызстандын баягы гуманитардык жардам деп Улуу Памирге барганда, биринчи жолу барганда Сулайман да барып келди. Эми булардын баардыгын ошол элдин жашоосундагы кыйынчылыктарын дагы мына элдин, мисалы үчүн кыргыздар 150 жылдын ичиндеги жоготкон, жашоосундагы жоготкон, адатындагы, наркындагы, салтындагы жоготкон нерселердин баардыгын ошол Памирдеги өзүнчө бир изоляцияда калган, өзүнчө бир курчоодо калган, байланыштары жок жерде сакталып калган нерсенин баардыгын топтоп коюш деген бул кыргыздын тарыхындагы ат көтөргүс эмгек. Эгер Сулайман болбосо, муну ким жасайт эле? Туура. Ушул жерде бир суроо бар да, эми бул киши өзү да айтып жүрөт, мен бир 20 томдук эмгек жыйнап
geldim. Uşulardı hem hazır şu kağızga düşürüp ve kol yazmalarda şu kompüterge basıp kitap kılıp çıkarıp koyuşum gerek. Men emi ömrümde uşuğa sarptayım dep uşintiп özü aytıp жүрөт да. Анан эми bir top мына макал лакаттары, учкул сөздөрү, тиги булары. Анан мына бул макал лакаттар. Мына мамлекет сыйлыкка көрсөтүлүп аткан эмгек эмне тууралуу? Ушул жөнүндө бир кыскача өзүңүздүн оюңузду кандай иштелген бул эмгектин баасы эмнеде? Ушул тууралуу бир айта кетсеңиз. Мына кыргызды изилдеп жүргөн окумуштуулардын ичинен ошо ар жакта тентиген Сулайман Мырзакөз болушубуз керек. Каякка гана тентиген жок. Кытайда иштеп келди. 70-тен ашкарган кезде Казакстанда жүрөм азырчы. Анан кийин ол Түркиядан кийин Кытайга Үрүмчүгө барып, ошода кыргыз факультетинде сабак берип жүрүп, ошол Үрүмчү университети Сүкөнүн 3 томдук мынорекинде китебин чыгарганда. Мынорек. Ошондо мен алып эле бул биринчи томдо жана макалалар экен. Экинчи томундагы эмгеги бул. Ошол Рахманкул хандын кыргыздарындагы тамагаш системасын, кыргыздын ичкен жеген жашоосундагы тамагаштардын баардыгын Рахманкул хандын кыргыздарынын, Памир кыргыздарынын материалдарына негиздеп чыгарып койгон мынорек эмгеги мен айтаар элем. Бул эмгекти, ошого окшогон эмгекти мына Кыргызстандагы кыргыздар жөнүндө биздин эле өзүбүздүн ар түрдүү райондорубуздагы, чөлкөмдөрүбүздөгү кыргыздар жөнүндө бир эмгекти жазуу кыргыз таануучу окумуштуулардын колунан келген жок. Мына эң башкы өзгөчөлүгү ошондо турат. Мына өреки жана айтпадыкпы? Бизде дагы тамагаш системасы дүйнөлүк интеграция деп оңдон дагы солдон дагы тамагаштын түрлөрү келип атпайбы? Ал эми бул Сулаймандын мына өреки монографиясын эмне себептен мен капиталдык, фундаменталдык деп атагым келет. Себеби ошол Памир кыргыздарындагы сакталып келген, кыргыздарды ошондой катаал климаттык шартта жашатып келген тамагаштын касиеттери жөнүндө жазылып атат. Чын-чынына келгендечи, элди кантип сактоонун жолу жөнүндө жасалып атат. Жөн эле аттар эмес, ал тамагаштардын бири. Заты кандайча пайда болгон. Кандайча пайда болгон. Анын азыркы тил менен айтканда жасоо технологиясы кандай, эмнелерден жасалат, аларды жасай турган продуктылар, азык-түлүктөр кандай жасалат, кандай даярдалат. Бул аябай чоң технология. Биздин мен мисал үчүн айтайын, мына бүгүн биздин айылдагы келиндер нан жапканды билбей берип атпайбы? Туура. Айран жасаганды билбейт, дүкөндөн кефир сатып ичип атышпайбы? Туура. Бул эмнеге алып келип атат? Мына бүгүнкү кыргыз элиндеги жаштарынан баштап жаш улгандарына чейин орус уркунун көптүгүн көргөзүп турат. Азыр мына өреке тамагаш боюнча ар түрдүү элдердеги окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча бул миңдеген жылдар калыптанган тамактануу системасы бар. Ошого жараша элдердин ден соолугу ошого жараша болот. Бизде аралашып кеткен бүгүнкү кыргыздын дасторконуна барсак эмне деген даамдын түрү жок. Туура. Алардын баардыгын жеген ата бабасынын гениндеги тамагаштануу системасы бузулган эл кандай эл болот? Бүгүнкү эл ошондой эл. Ал эми мына Рахманкул хандын кыргыздарына, Памир кыргыздарынагы тамагаш системасы бул өзгөчө система. Нокура таза кыргыздын. Таза кыргыз. Мунун эң башкы өзгөчөлүгү менимче. Эң башкы өзгөчөлүгү мында бир кылка тамакчы, мүнөз тамакчы, семирип кеткендеки семирбеш үчүн тамакчы, сүт азыктарын кандай жеш керек, эт азыктарын кандай жеш керек, кантип сакташ керек. Бүгүнкү
жанагы муздаткыч деген система жок учурда кантип сактаган алар? Сапаттарын жок кылбай сактаган да. А бул муздатып алып, сапаттарын баарын жок кылып, анан бышырып жатабыз да. Ооба. Мен ушундай нерселердин баардыгын мына эртеби кечпи Сулаймандын мына береки ошо 2-чи том, мына Үрүнчүдөн чыккан китеп. 16-жыл жарыяланган. Бул китептин ичиндеги аябай кызык материалдар бар. Тарыхый материалдар, мисалы үчүн ошол уруулар. Рахманкул хандын кыргыздарынын курамындагы уруулар. Кайсы уруулар бар ал жерде? Алардын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бул кызык. Бул кичинекей нерседен чоң нерсе кура алат экен да. Кыргыз дагы уруулар системасынан бүгүнкү кыргыз эл деген деңгээлге көтөрүлдү. Андан кийин жүрүп отуруп, мына кийинки 100 жылдын ичинде улут болуу деңгээлине чейинки жолду басып өттүк да. Азыр мына Кудайга шүгүр Кыргыз Республикасы деген мамлекетибиз бар. Мамлекеттик тилибиз бар. Аны куйруктап жылдырбай аткан официалдуу тил деген немиз бар. Мына булардын баардыгы Кыргыздын келечегине болгон кам көрүү да. Биз мамлекетибизди кантип сактап калабыз? Мисалы үчүн мына Сулаймандын китебиндеги бир нерсеге мен токтоло кетким келет. Могу жерде бүт уруулардын Тейит, Кесек, Бостон, Найман, Кыпчак, Төлөс, Отузул дейт. Ошолордун ичинде мен ошол Рахманкул хандын кыргыздарынын ичинде саяктар да бар болчу. Солтолор да бар болчу, бирин-экин кошулуп калганчы. Тиги муну аталган уруулардын ичинде. Ошонун ичинде кирип кеткен, бирин-экин. Демек бул бир сүрүлүп, же бир бая келин кезек бир кызал кыз беришкен учурларда. Анан кийин ошол эл болуунун системасын сактап калган. Экинчи ошол системаны эмнеси менен сактап калган? Башкаруу системасы менен сакталган. Хандык система. Ал система эмнеге негизделген? Сөздүн чындыгына негизделген. Турмуштун чындыгына негизделген. Башкаруунун адилеттүү принциптерине. Мен бул Какасияда жүргөндө бир жерден бир уламышты жазып алдым. Ал уламыш канчалык деңгээлде чын төгүн экенин айтыш кыйын. Бирок ошол уламышка караганда илгерки кыргыздарда дейт. 40 уруу кыргыз деп койчу экен. Ошол 40 уруунун башында аксакал болот экен. Аксакал деген бир титул экен. Ошо 40 уруу, ар бир уруунун башында бирден аксакал болот экен. Жашы 40ка чейин, жашы 40ка таяп калган кыргыздар жашоосундагы ар кандай проблемаларын, маселелерин аксакалга айтат, аксакал чечет экен. Аксакал чече албаса, аксакал аркылуу каганга айрылышат. Каган чечет экен ал маселеничи. Ал кагандыкты системаны кармап турган Теңир. А Теңирдин эл ичиндеги элчиси катары каган эсептелет экен. Ортосундагы байланыштыруучу биз кайлар, жанагы элчилик кызмат. Азыркы алган шамандар. А бүгүн эмне болуп атат? Бул эмне деген мындай карасаң аябай демократиялык система да. Окумуш. Анан бул жерде дагы Рахманкул хан өзүнүн кыргыздарын мына ушундай кылып кармап турганда система жасап. Кадыр алар. Экинчи дагы нерсени айтайын сөзүмдүн аягында. Сөздү неме кылсаңыз, убактыбыз. Экинчи бир нерсе бул кыргыздын эт азыктары, сүт азыктары, ошондой эле жапайы өсүмдүктөрдү пайдалануунун түрлөрү, ошол тамак аштын түрлөрү. Мисалы үчүн Сулаймандын мына китебинде эң кеминде 100дөн ашык бүгүнкү кыргыз унуткан тамак аштардын аттары, заттары, технологиясы бар жолу камтылган. Эгерде мен бир жолу могу Раматылык Эгемерди негиздеп кеткен жанагы Супара бар го. Супарага барсам, ар түрдүү кызык тамактарды берип атат. Эмне деген тамак экен десем, бул Сулайман аганын китебинен алып даярдап атабыз агай. А момундай караса, бүгүн ар бир эл өзүнүн өздүгүнө көчүп атат. Дүйнөдөгү бүт элдердин баардыгы өзүн коргоп калуу. Мына пандемия деген
коронавирус деген балекет көргөздү. Дүйнө менен интеграция болуп эмнеге жетиштик? Өзүбүздүн кардыбызды өзүбүз тойгозуп, өзүбүздүн коопсуздугубузду өзүбүз сактап, өндүрүшүбүздү уюштурушубуз керек дегенге алып келди азырчы. Мына ушул нерселердин баардыгы мына ореке унутулган нерсенин руханий дагы жагы бар, экономикалык дагы жагы бар. Ошондуктан мына Сулаймандын окумуштуулук, баатырдыгы мына ушулардын баардыгын тизмектеп, китеп кылып, өлбөс, өчпөс кылып кыргызга сактап койгондугу. Ал эми мына мамлекеттик сыйлыкка көргөзгөн мен уккан эмесмин. Мына азыр ойлоп көрсөм, ар кимдин эмгеги өз учурунда мындай баасын алыш керек да. А бизде баасын албай кеткен канча эмгектер бар. Канча деген эмгектер бар. Ошо наам-саамдарга жетишкендердин баарын карап көрсөк бүгүнчү кимде канеке наамдар жок. Чын эле эмгектин ээлери наам деле каалабайт экен, өзү менен өзү жүрөт. А бизде деген ар түрдүү түртмөлөр аркылуу барып наамга жете турбайбы? Мен деле көп жыл жүрдүм, эч наам-саамы жок эле. Казактар жазып, Кудай буйруган экен, бир наамга жетиштим. Өмүрүмдө биринчи жолу. Ушундай кетти. Сиз ушул эми мына убактыбыз бүтүп калды да, сиз өткөн жылы ошо кыргыз илимине эмгек сиңдирген ишмер наамын алдыңыз, куттуктайбыз. Ошондон бери сизди көптөн бери көрүлө келек. Мына ошо сыртта туугандардын арасында ошо эл аралык түрк академиясында иштеп жүрөсүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз. Чоң рахмат. Акыл анда эмесе урматтуу көрөрмандар, ушуну менен маегибиз соңуна чыкты.